Ош жылуулук электро борборундагы лимон көчөттөрү союз мезгилинде отургузулган. Ошондон бери жыл сайын түшүм берип ишканадагы кызматкерлер күнөсканага убакыт бөлөт. Бул жерде жалпысынан 40 түпкө жакын лимон өсүмдүгү бар. Өсүмдүктүн бул сорту чирөөлүү келип, узак убакытка чейин сакталат. Апрель-май айына чейин сакталат. Андан кийин аябай мындай кандай десем сочный так суулуу деп коелу. Анан мындай берки базардагы Кытайдын лимондоруна караганда мындай таттуу болот. Бул лимонду не только чайга салып же башка кылып, жөн өзүн деле жесе болот, кадимкидей элечи. Аталган өсүмдүк жылуулукту жана нымдуулукту талап кылат. Мындан улам Немат мырза аны күн сайын сугарып турат. Климатка жараша лимон жылына бир жолу түшүм берет. Бирок талап кылынган температура сакталса, кышында дагы гүлдөп, мөмө байлай берет. Эки түп жерде грейпфрут бар. Бул мөмөлүү дарак мына ошо лимонду чаңдаштыруу үчүн эгилген атайын. Мына ошо грейпфрут мына лимонду чаңдаштырат. Анан бул табигый жолу башка жолдор менен деле чаңдаштырса болот. Арылар өзү келет. Гүлдөгөн мезгилде арылар ушу келип, эшиктерди ачып коем. Келип чаңдаштырат. Кошумча мына ушу грейпфрут дагы чаңдаштырганда жардам берет. Күнөскананын ичинде лимондор табигый жол менен чаңдашат. Табигый жол менен чаңдашат да. Дарыгерлердин айтымында лимондун ширеси эс тутум начарлаганда, ашказан ичеги, таш пайда болгон ооруларда, организмдин зат алмашуу процесси жоголгондо таасирдүү жардам көрсөтө алат. Мындай ооруларда жарым стакан кайнак сууга лимондун ширесин кошуп, күнүнө 2-3 жолудан ичсе болот. Сасык тумоого кабылганда дагы чайга 1 чай кашык бал менен лимонду кошуп ичсе, дароо таасири байкалат. Ошондуктан бул ооруну алдын алыш үчүн дагы аны суук түшөөрү менен эле активдүү колдоно башташат. Мындан улам аталган ишкана кыш келери менен үзүлгөн лимонду өз кызматкерлерине таратат. Бул лимон башка мөмөлүү дарактарда эле кыркылат. Эгер кыркылбай калса, түшүм бербей калат. Ар жылы мертвый сезон деп коебуз, бирок бул көгөрүп тура берет. Январь айында кыркылат. Анан азыркы мезгилде деле бул өзү гүлдөп мөм ала берет. Себеби мына бул теплицанын ичинде 25 градус жылуулук сакталат. Ошон үчүн гүлдөп, бул кайрадан түйүп, эки жолу түшүм бербесе дагы түшүмдүн көбөйүшүнө бул өлгө түзөт. Жыл сайын күнөсканадан 1 тоннадан ашуун түшүм жиналат. Учурда лимон бышып, жакынкы күндөрү үзүү алдында турат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Бул теплицанын курулганына 25 жыл, 30 жыл тегерегинде болду. Мен ал мезгилде бул теплицада иштебейт элем. Мен башка цехте иштечү. Бул жерде 7 жылдан бери иштейм. Бул көчөттөр союз мезгилинде Абхазиядан келтирилген. Ошо учурда эгилген. Примерно бир 30 жыл мурдагы эгилген көчөттөр. Башка лимондордон айырмасы бул көчөттөрдүн лимондон айырмасы узак сакталат. Апрель-май айына чейин сакталат. Андан кийин аябай мындай кандай десем сочный так суулуу деп коелу. Анан мындай берки базардагы Кытайдын лимондоруна караганда мындай таттуу болот. Бул лимонду не только чайга салып же башка кылып, жөн өзүн деле жесе болот, кадимкидей элечи. Бул жерде 37 түп лимон бар. 2 түп грейпфрут бар. Грейпфруттун эгилген себеби бул лимонду ал чаңдаштырат. Аяк жагында жайгашкан, анда көрсөңөр болот. Мына ошо лимонду биз только өзүбүздүн жумушчуларга Ош жылуулук борборуна гана таркатабыз, айлыктарына. Через ведомость таркатабыз. Түшүм ар жыл ар кандай болот, бул дыйканчылык. 1,5-2 тоннага чейин түшүм берет. Мөмөлүү дарактарда эле кыркылат. Эгер кыркылбай калса, түшүм бербей калат. Ар жылы мертвый сезон деп коебуз, бирок бул көгөрүп тура берет. Январь айында кыркылат. Анан азыркы мезгилде деле бул өзү гүлдөп мөм ала берет.
Себеби мына бул теплицанын ичинде 25 градус жылуулук сакталат. Ошон үчүн гүлдөп, бул кайрадан түйүп, эки жолу түшүм бербесе дагы түшүмдүн көбөйүшүнө бул өлгө түзөт. Ысык мезгилде айнектерди алып коебуз, айнек менен жабылган теплица. Шамалдап туруш керек, обязательно айнектердин баарын алып таштайбыз. Анан мына отопление сезону жакындаганда айнектер бул коюлат. Анан мына теплицанын ичинде 25-30 градус жылуулук сакталат. Обязательно. Болбосо бул тропикалык өсүмдүк. Үшүгүркөтүшү мүмкүн, башка нерселер болушу мүмкүн. Анан астынан нымды кетирбейбиз. Постоянно нымдуу болуш керек. Органикалык жер семишктерди салабыз, көң дагы салынат. Органикалык жер семишктерден азот салынат, мочевина салынат, амофос салынат, калий салынат, гүлдүн төкпөсүндө калий салынат. Кургата койбош керек, себеби бул мындай нымдуулукту жакшы көргөн өсүмдүк болуп эсептелет. Себеби ошо нымдуулуктун эсебинен лимондун өзүндө мындай суу болот да, кандай десем, сочность сакталат. Жылына бир жолу эле бышат. Биздин шартта билесиңер, бул тропикалык өсүмдүк. Анан ушул ноябрь айларында уже пышып жетилип калды, бирок көктөрү деле бар. Ноябрдын аягында, декабрдын баштарында уже таркатыла баштайт. Бул өзү жаз мезгилинде кадимки дарактардай эле гүлдөй баштайт. Жазда, эрте жазда эле баштайт. Анан түйүп, анан ушул мезгилге келет да, пышык мезгили. Бир эле жолу түшүм алабыз. Башка өлкөлөрдө 2 жолу, ысык өлкөлөрдө 2 жолу алышы мүмкүн, бизде бир эле жолу алынат. Бирок май айларына чейин сакталат. Ошо немесинде тура берет, сабагында тура берет. Нымдуулукту эле кетирбей турса, бул неме сакталып тура берет. Лимондун же грейпфруттун пайдалуу жагы давлениясы бар кишилерге давлениени түшүрүүгө чоң жардам берет. Лимонго караганда бир аз тезирээк түшүрөт. Негизги немеси ушул. Бир аз ачуураак болот, бирок лимонго караганда. Анан биздин лимондун айырмасы Кытайдын лимонуна караганда мындай ширин болот. Анан грейпфрутту бышып саргайганда кадимкидей жууп алып колдонулат, Ооба, кадимкидей эле жуулуп, кадимкидей мындай сары түскө айланат. Сөйтүп муну сата беребиз өзүнүн жумушчулары. Эми айтсаңыз, бул күнөсканада канча жылдан бери иштеп калдыңыз? Көптөн бери иштеп. 7 жылдан бери иштейм. Анда кыйла тажрыйба болуп калыптыр сизде лимондорду өстүрүү боюнча. Башка цехте иштечү элем. Мазутный цехте машинист болуп иштейт элем. Анан эми ушул жака өткөнгө туура келип калды, эми иштеп атам 7 жылдан бери. Сонун.